Сырттан келгендер үчүн алгоритм өзгөрдү. Эмне талап кылынбайт? Эгерде чет жактан келгендерден таажи вирус же сасык тумоонун белгилери байкалса, жашаган жериндеги медициналык борбордун дарыгерлерине кайрылышы керек. Чет өлкөдөн келгендер үчүн алгоритм өзгөрүлгөнүн республикалык штабтан маалымдашты. Билдирмеге ылайык, эми сырттан келгендерден өлкөгө келгенде таажи вируска ПЦР тест алынбайт. Ошондой эле алар мурдагыдай обсервацияга да жаткырылбайт. Эгерде таажи вирус же сасык тумоонун белгилери байкалса, жашаган жериндеги медициналык борбордун дарыгерлерине кайрылышы керектиги айтылды. Штаб мунун себебин вирус өлкө ичинде көбөйүп, ал эми сырттан келген жарандардан аз эле катталып жаткандыгы менен байланыштырды. Эске салсак, өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал башталгандан бери сырттан келгендер аэропортко коноору менен обсервацияга алынып, таажи вируска тест тапшырышчу. Жыйынтыгы таза болгондон кийин гана үйлөрүнө жиберилчү. Булак Спутник KG. Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC Box Football. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Ссылка комментарий. Чек ара чырларына качан чекит коюлат? Президент Жээнбековдун жообу. Президенттин айтымында Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери уланууда. Бирок ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын көздөгөндүктөн маселе дароо чечилбей жатат. Мамлекеттик чек аранын айланасындагы чыр-чатак маселелери боюнча президент Сооронбай Жээнбеков өз оюн айтты. Өлкө башчы биринчи радиого маек берген. Анда журналист кече жакында кыргыз-тажик чек арасындагы жагымсыз окуяны эске салып, мындай учурларга качан чекит коюларын жана чек араны тактоо иштери кандай жүрүп жатканын сураган. Жээнбеков белгилегендей, чек ара маселесин чечүүдө биринчи кезекте мамлекеттик кызыкчылыктары эске алынышы шарт. Ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын көздөйт. Бул маселенин татаалдыгы да мына ушунда. Азыр коңшулаш Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араны тактоо иштери уланууда. Өкмөттөр аралык жумушчу топтор дынымсыз байланышта иштеп жатышат. Иш жакшы башталган. Таажи вирус илдети муну токтотуп койду. Буйруса улантабыз деген президент. Ал тажик лидери Эмомали Рахмон менен кандай гана аянттарда жолугушпасын, чек ара маселесин дайыма талкуулай турганын айткан. Жылыштар бар, бирок маселе жогоруда айткандай чечиле элек. Анткени менен эки өлкөнүн ортосунда түшүнүү бар. Чек ара маселесинен келип чыккан чыңалууну кээде турмуштук тиричилик маселелери да курчутуп жиберет. Ошондуктан жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта иштеп жатат. Вице-премьер Акрам Адумаров ушул боюнча иштейт. Ал мурда Баткенди башкаргандыктан көйгөйдү жакшы билет, деди президент. Ошондой эле чыңалууну азайтуу максатында чек арага чектеш жерлерде социалдык-экономикалык долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалаган. Мындай иштер бюджет тартыш болуп турганда дагы токтобойт, деди. Булак Спутник KG. Балбан Муслим Евлоевдин тирүү экени белгилүү болду. Орусиянын Ингушетия республикасында атып өлтүрүлдү делген Балбан Муслим Евлоев тирүү. Бул тууралуу аталган республиканын Кошт спорттук клубу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу достор, кече бардык федералдык жана жергиликтүү маалымат каражаттары Назрандагы атайын операция учурунда биздин эркин күрөш балбаныбыз Муслим Евлоев өлтүрүлгөнүн, айрым басылмалар аны террорист деп да жазышты. Бул маалымат чындыкка дал келбестигин ачык айткыбыз келет. Кече атайын операция учурунда өлтүрүлгөндөрдүн арасында Муслим Евлоев болгон эмес. Муслим тирүү, ал кармалган дагы эмес. Мындан тышкары бул жигитке каршы иш жасалмаланып жаткандыгын баса белгилегибиз келет. Муну ким жасап жатканын жана андан кандай пайда көрөөрүн толук билбейбиз, деп жазган спорт клуб. Буга чейин Кыргыз өлкөсүнүн атынан эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болгон Муслим Евлоев атып өлтүрүлгөндүгү кабарланган. Өз кезегинде орусиялык басылмага укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булак өлтүрүлгөндөрдүн арасында Евлоев жок экенин жана ал качып кеткендигин билдирген. Булак Супер KG сайты. Ички иштер министрлигинин отставкадагы полковниги Жаныш Азизов каза болду. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары оор чоготууга учурады. Каргашалуу өлүм биздин катардан өз өмүрүн бүт милиция кызматына арнаган татыктуу офицерден айырды. Ал өз кызматын абийирдүү аткарып, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында кадыр барка жогору болгон.
Жаныш Азизов милициянын ишин жакшыртууга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө жана коомдук коопсуздукту камсыздоого кошкон салымы чоң. Ал 1954 жылы Чүй облусунун Чүй районундагы Токмок шаарында туулган, билими жогору. 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган. Ички иштер органдарындагы кызматын 1983-1984 жылдары Кыргыз СССРнин Ички иштер министрлигинин саясий бөлүгүнүн инструктору. 1984-1986 жылдары Кыргыз СССРнин Ички иштер министрлигинин катчылыгынын инспектору. 1986-93 жылдары Фрунзенин аткаруучу комитетинин Ички иштер башкармалыгынын катчылыгынын башчысы. 1993-1998 жылдар ичинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын башчысы. 1998 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жардамчысы. 1998-2000 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын башчысы. 2000-2001 жылдары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын, министрдин аппаратынын жетекчисинин орун басары, ошол эле убакта башчысы. 2001 жылдан 2014 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын башчысы. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө отставкага кеткен. 2019 жылдан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катчылыгынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын башкы адиси болуп эмгектенип келген. Кызматындагы эмгектери үчүн Ички иштер министрлигиндеги мыкты кызматкер үчүн төш белгиси, күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн даңк медалдары. 2004 жылы Ички иштер министрлигинин буйругу менен Макаров үлгүсүндөгү тапанча. 2004 жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кол сааты жана башка мамлекеттик жана түзүмдүк сыйлыктар менен сыйланган. Коллегиянын жетекчилиги, мүчөлөрү, генералдар клубу, ардагерлер кеңеши, андан сырткары Ички иштер министрлигинин өздүк курамы милициянын отставкадагы полковниги Жаныш Азизовдун мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу аза күтөт жана туугандарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Булак Абал Кейжи. Ош облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаев кызматтан кетти. Жылкыбаев Ошко жетекчи болуп барганга чейин өкмөттүн Ысык көлдөгү өкүлү болуп иштеген. Андан мурда Жогорку кеңештин депутаты болчу. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу облус жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Аталган жумушка ал 2018 жылдын июль айында келген. Жылкыбаев өзү мындан аркы саясий ишмердүүлүгүн бийликтин мыйзам чыгаруу бутагында улантууну туура көрүп, шайлоого аттанууну чечкендигин билдирди. Ош облусундагы эмгек жолум 2 жылдан ашык болду. Ушул убакыт аралыгында колумдан келишинче чын ниет менен элиме, анын ичинде өзгөчө Ош жергесине таза кызмат кылууга бар аракетимди жумшадым. Ушул уюткулуу жерден дос күттүм, тууган таптым. Тилеги жана ниети бир адамдар менен сапарлаш болдум. Бирге кызмат кылганыма сыймыктанам. Оштун элине таазим деген Жылкыбаев. Ошондой эле ал өзүнө жооптуу кызматты ишенип, колдоо көрсөткөн өлкө жетекчилигине, ошондой эле облустун элине жана кесиптештерине ыраазычылыгын билдирген. Жылкыбаев Ошко жетекчи болуп барганга чейин өкмөттүн Ысык көлдөгү өкүлү болуп иштеп, бул аймакта 2017 жылдын март айынан тарта жетектеп келген. Ага чейин КСДП партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңеште депутат болуп иштеп турган. Булак Спутник Кейжи. Ош облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Узарбек Жылкыбаев өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулганына байланыштуу облусту убактылуу Байыш Юсупов башкарат. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн 8 августта билдирди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Маалым болгондой, Жылкыбаевдин өз каалоосу менен жазылган арызы 4 октябрда өтөөчү Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байланыштуу. Булак Назар Ньюс.